Бою 135 сантиметр болгон Ардак Теңинтаап 130 сантиметр болгон кызга үйлөндү. Казакстандык бою 135 сантиметр болгон Ардак Бекишов 4 жогорку билими бар Гаухар аттуу кызга үйлөндү. Ардак өзү 42 жашта, ал эми Гаухар 40 жашта. Ал колуктусун өздөрү сыяктуу адамдар үчүн ачылган интернеттеги баракчадан бир көрүп сүйүп калгандыгын айтат. Гаухардын Төлөгөнованын бою 130 сантиметр. Ал бир канча университеттерде окуп 4 дипломдун ээси болгон. Эки жаш дүңгүрөгөн үлпөт тоюн күз айларынан пландап жаткандарын жана кабарлашты. Ал эми алардын жакындагы экөө да өз теңин тапкандарына кубанышууда. Булак барометр чекиткейжи. Өлгөн адамдын атынан паспорт жасашып. УКМК мамлекеттик каттоо кызматынын Жалал Абад облусунун Нокен районундагы паспорттоштуруу жана калктык аттоо бөлүмүнүн кызматкерлери өлгөн адамдын аты менен паспорт жасашканын аныктап чыкты. Укуругу узун УКМК 1990-жылы туулган КТ каза болуп калгандардын тизмесинде катталганын, бирок ал адамдын мамлекеттик чек арадан бир нече жолу кирип чыкканын тактап чыккан. Андан ары иликтөөнүн натыйжасында чек арачылар 26 жаштагы АИ 2018-жылдын 31 декабрында Чалдабар автожол өткөрмө бекетинен маркумдун документин пайдаланып өтүүгө аракет кылып жатканда кылтакка иленген. Ал сурак учурунда бул паспортту 2015-жылдан бери колдонуп келгенин айткан. Булак чагылган чекиткейжи.